Жалал Абад шаарындагы мектептин окуучулары жолдо жүрүүдө сак бол аттуу жөө жүрүшкө чыгышты. Каланын борбордук көчөлөрүндө жөө жүргөн окуучулардын катарын мугалимдер, шаардык бийликтен, билим берүүнүн өкүлдөрү толукташты. Буга чейин окуучуларга жолдо жүрүү эрежеси жана жол белгилери тууралуу тынымсыз сабактар өткөрүлүп турган. Бүгүнкү иш-чарада да мектеп окуучулары жолдогу коопсуздук тууралуу маалыматка ээ болушту. Светофорду карап жолдо өтүш керек. Анткени машиналар да сүзүп кетиши да мүмкүн. Азыркы учурларда мектепте дагы эжекелер көп үйрөтөт, тарбиялык саттан көп эрежелерди үйрөтөт. Ошону биз сактайбыз. Ошон үчүн биз болсо эрежени карап жакшы окушубуз керек да. Жолдорду кеңейтүү менен жана жолдогу сызыктарды сызуу, ошондой эле жаңы заманбап светофорлорду коюп бүгүнкү күндө иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Ошонун алкагында биз ички иштер бөлүмү менен биргеликте окуучуларыбыз дагы жолдо жүрүп, кандай жүрүү жана жолдо башкаларга дагы үлгү болуп кетүүсүнө дагы бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жатабыз. Быйыл шаарда жол кырсыгынан 2 мектеп окуучусу көз жумган. Азыркы мезгилде унаа кыймылынын көптүгүнөн улам балдардын коопсуздугуна көңүл бурууну күчөтүү зарыл. Кырсыктардын алдын алуу багытында окуучуларга жол эрежелери боюнча түшүнүк берилип, атайын сынактар өткөрүлүп турат. Шаардык жол кайгылуу кызматкерлери эртең мененки сааттарда ар бир мектептин алдында балдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн нөөмөттөшүп иш алып барышат. Антпесе айдоочулар тарабынан жабыр тарткан окуучулардын саны өсүүдө, дейт бөлүмдүн жетекчиси. Учурдан байланып айта кетсем, Жалал Абад шаарынын аймагында өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны тең катталган. Бирок анын ичинен жаракат алгандардын саны аз, бирок жол кырсыгынан каза болгондордун саны 2 эсеге өсүп кеткен. Анын ичинде тактап айта кетсек, биздин шаардын аймагында жаш балдар катышкан жол кырсыгы 2 эсе өсүп кеткен да. Ушул бүгүнкү өткөрүп аткан иш-чарабыздын негизги маңызы ошондо. Биздин жаш балдарыбыз, окуучуларыбыз жол кырсыгына кабылбасын, ошондой эле айдоочуларыбызга азыркындай мына лозунгтарды жазып, речевкаларды айтып, үгүт насаат иштерин жеткирүү болгон. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Шаардын бир канча көчөлөрүндө кыдырып, айдоочуларга, ошондон катары эле шаарыбыздын тургундарына жеткирдик. Жөө жүрүш аркылуу окуучуларга жана айдоочуларга жолдо жүрүүдө сак болууга чакырык ташталды. Мындай иш-чаралар дагы да улантылат. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.